Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы аны менен мен Кундуз Кенжебаева тааныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач берүүдөн кыскача анонс. Бүгүн Бишкекте мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалогу Бишкек плюс 25 саммитине бара жаткан жолдо эл аралык конференциясы өттү. Кыргызстанга желим баштыктарды ташып кирүүгө тыюу салуу сунушталды. Мындай аракет экологияга зыяндын кесепетин азайтып, атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоого багытталган. Нарында оорукананын бөлүм башчысы 90 000 сом опуз алып колго түшсө. Базар Коргон суу каналы ишканасынын жетекчилери коррупцияга шектелип кармалды. Жалал-Абад шаарындагы номер 8 орто мектепке полковник Бакытбек Асановдун ысымы ыйгарылды. Ал улуттук коопсуздук кызматында 20 жылдан ашык убакыт эмгектенип, кызмат учурунда каза болгон. Бир кылымдан бери сакталган документтер бар. Сузак райондук мамлекеттик архивинин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Бүгүн Бишкекте 2023-2026 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгынын алкагында Бишкек плюс 25 саммитине карай туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциясы өттү. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда өткөн иш-чарада климаттын өзгөрүшүнүн тоо экосистемаларына жана алардын жашоочуларына тийгизген таасири, суу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууда тоолордун ролу жана экосистемалардын деградациясын алдын алуу маселелер көтөрүлдү. Конференцияга 50дөн ашуун мамлекеттен жана 30га жакын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, окумуштуулар, эксперттер катышты. Бүгүн Бишкекте 2023-2027 жылдарга карай тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгынын алкагында Бишкек 25 саммитине карай туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалог эл аралык конференциясы өттү. Бул форум тоолуу аймактардын тургундары туш болгон уникалдуу чакырыктарга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга маанилүү кадам болуп саналат. Конференция Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын демилгеси менен мамлекет башчы Садыр Жапаровдун сунушу боюнча жарыяланган тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык иш аракеттердин алкагында уюштурулган. Президенттин катышуусунда өткөн бүгүнкү форумда Бишкек кайрадан жалпы умтулуулар жана үмүттөр менен бириккен өлкөлөр жана эл аралык уюмдар, ошондой эле жалпы тоо коомчулук үчүн консолидация түйүнүнө айланып жаткандыгы Садыр Жапаров тарабынан белгиленди. Мы признательны всем нашим партнерам за поддержку. 2000 жылдардын башынан тартып Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун алкагында ыраттуу кадамдарды жасап, тоолорду туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндө глобалдык күн тартибин акырындык менен кеңейтүүгө жетишип, тоо маселелерине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу боюнча жигердүү иштерди жасап келет. Биздин демилгебиз менен Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясында 2023-2024 жылдары тоолорду өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаган. Биз бардык өнөктөштөрүбүзгө колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү конференция ушул 5 жылдыктын алкагында өтүп жатат. 5 жылдык аракеттердин глобалдык алкактык планынын негизинде Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттер тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууда. 2024 жылы мамлекеттин эсебинен кыска мөөнөттүн ичинде электр энергиясы, интернет жана негизги инфраструктурасы менен камсыз болгон Баткен районунун бийик тоолуу жана барууга кыйын Зардалы айылын мисалга алып, биз эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте өлкөнүн алыскы тоолуу райондорунда калктын жашоо шартын жакшыртууга мындан ары да даярбыз. Биз эл аралык уюмдарды жана каржы институттарын географиялык оочулуунуга катарлаш климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин баштан өткөрүүгө аргасыз болгон тоолуу жана алыскы аймактардын жашоочуларынын социалдык экономикалык шарттарын жакшыртуу боюнча долбоорлорду колдоого чакырабыз. Кыргызстан стал первой страной в мире, которая разработала проект по телемедицине. Аны улай мамлекет башчы сүйлөп жатып, тоо күн тартибин глобалдык деңгээлде илгерилетүү үчүн күч аракетти бириктирүү боюнча бир катар сунуштарды берди. Тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу жана климаттык кризиске туруктуулукту жогорулатуу үчүн эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен айыл чарбасында, жашыл экономикада жана энергиянын кайра жаралуучу булактарында инновацияларды ишке ашыруу,
тоолуу аймактардагы долбоорлорду, анын ичинде климатты каржылоо механизмдери аркылуу туруктуу каржылоону камсыз кылуу, тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү фондун түзүү, дүйнө өлкөлөрүнүн тышкы карызын жашыл демилгелерге алмаштыруу боюнча биздин демилгелерибизди колдоону сунушу. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу райондорго тийгизген таасири боюнча эл аралык изилдөөлөрдү, анын ичинде климаттын өзгөрүүсү боюнча өкмөттөр аралык комиссия аркылуу кеңейтүү зарыл. Бириккен Улуттар уюмунун алдында бул тоолор координациялоо механизмин түзүү, өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн, ошондой эле эл аралык өнүктөштөрдөн турган тоолуу өлкөлөрдүн кеңирээк коалициясын түзүү, тоо жаштары, аялдар жана климат эл аралык платформасын түзүүгө чакырык. Эл аралык иш-чарага 50дөн ашуун мамлекеттен жана 30га жакын уюмдардын өкүлдөрү, окумуштуулар, эксперттер катышты. Анда климаттын өзгөрүшүнүн тоо экосистемаларына жана алардын жашоочуларына тийгизген таасири, суу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууда тоолордун ролу жана экосистемалардын деградациясын алдын алуу темалары көтөрүлдү. Акыркы 22-жылы ушул COP28 Дубайда ошол ООН резолюциясы менен тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү деп кабыл алынып, 23-жылдан 27-жылга чейин тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдыгы деп белгиленген. Ошол 5 жылдыкта аткаруучу мамлекет катары ушул тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн группасын түзүүнүн демилгечи мамлекет катары биз ушул 5 жылдыкты өткөрүүнүн үстүндө иштеп келебиз. Биз президентибиздин жарлыгы менен ушул жол картасын жана ошол иш-чаралар планын бекитип, иштерди алып барабыз. Бул негизинен бул жумуштар биздин эл аралык аянттардагы ушул экологиялык же климаттык өзгөрүүлөр боюнча болгон бардык жыйындарда коомчулуктун көңүлүнү ушул тоолуу аймактардагы болуп жаткан көйгөйлөргө буруу. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө мөңгүлөрдү жана суу ресурстарын изилдөө жана мониторинг жүргүзүүнү күчөтүү, тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүнө каржылык жана техникалык колдоо көрсөтүү маселелери талкууга алынды. Анын алкагында 2027-жылы өтө турган 2 глобалдык Бишкек тоо саммитине Бишкек 25 даярдык көрүү жана кызматташууну кеңейтүү боюнча сунуштар жана биргелешкен демилгелер иштелип чыккан. Биздин форумубуз 12 панелдик сессиядан турат. Ошо программаларды карасаңар, ар кандай мындай көйгөйлүү маселелердин баарын каралып жатат. Анын ичинде дагы ушул биз Кыргызстандын лидердик позициясын биз тастыктап жатабыз. Ошол эл аралык деңгээлде Кыргызстандын тоолуу повестканы алдыга жылдыруу боюнча Кыргызстандын лидердик позициясын дагы бүгүн көрсөтүп жатат ушуну. Бугунун Генералдык ассамблеясынын алкагында туруктуу тоо өнүгүү деген боюнча резолюция кабылданат. Ошого да биз бүгүн ушул сунуштарды чогултуп жатабыз. Эксперт менен чогуу сүйлөшүп, Кудай буйрса жылдын аягында ошол резолюцияга да биздин сунуштар кирет. Белгилей кетсек, негизги иш-чара Бишкек 25 2 глобалдык тоо саммити 2027-жылы өткөрүү пландалган. Саммиттин алдындагы бүгүнкү конференция 2 күнгө созулат. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Президент Садыр Жапаров глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциядан кийин Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору Цой Дуньёй менен жолугушуу өткөрдү. Тараптар Кыргызстан менен ФАО ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалына жана өнүктүрүү перспективаларына байланыштуу маселелерди кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Азык-түлүк коопсуздугу, климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу, жер ресурстарын туруктуу башкаруу, ошондой эле агрардык өнөрү жай комплексин өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору Цой Дуньёй президенттен өлкөнү жана айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымын өзгөчө белгилеп, Кыргызстандын ыңгайлуу географиялык жайгашуусун жана уникалдуу жаратылыш шарттарын баса көрсөттү. Жыйынтыгында тараптар Кыргызстандын ФАО менен алакасы мындан ары да чыңдалып, өнүгө берерине ишеним билдиришти. Агрокластерлерди өнүктүрүү, жашыл биотехнологияларды, климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлашуу технологияларын, жасалма интеллекти жана айыл чарба өндүрүшүндө жаңы заманбап жабдыктарды колдонууну киргизүү багытында жигердүү иштер жүргүзүлүүдө.
ФАОнун техникалык колдоосу менен мындай заманбап долбоорлорду ишке ашыруу өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүрүүгө жана азык түлүк коопсуздугун жогорулатууга өбөлгө түзөт деп ишенемин. Кыргызстандын өнүгүүсүнө жакшы салым кошуп атасыздар. Модернизация болуп атат, айыл чарбачылык дагы өнүгүп атат. Аэропорттон баштап келатканда айылдарды көргөндө мен самолеттон деле көрдүм, талааларды, өсүп аткан өсүмдүктөрдү да көрдүм, буудайды да көрдүм. Анткени бунун баары маанилүү. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Өзбекстандан Ташкент шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн атайын кызматтарынын жетекчилеринин биринчи жолугушуусуна катышты. Атайын кызматтан билдиришкендей, алар аймактык коопсуздук абалын талкуулап, учурдагы коркунучтар боюнча аналитикалык маалыматтар менен алмашышты. Анда туруксуз аймактардан келип чыккан чакырыктарга биргелешип каршы күрөшүү көзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап Борбор Азияда тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу боюнча жакшы коңшулук, ачык диалог жана биргелешкен күч-аракеттердин принциптерине берилгендигин ырастады деп айтылат УКМКнын маалыматында. АКШнын борбору Вашингтондо Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун ортосунда Кыргызстандын экономикасынын негизги тармактарына инвестиция тартууга багытталган келишимдерге кол коюлду. Бул тууралуу Министрлер кабинети билдирди. Тартылган инвестициялардын жалпы көлөмү өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу механизмин кошпогондо 386,31 миллион АКШ долларын түзөт. Бул каражаттарга аймактарды өнүктүрүүгө, саламаттыкты сактоону модернизациялоо, таза сууга жетүүгө, кичи жана орто бизнести колдоого, билим берүү системасын жакшыртууга жана энергетикалык инфраструктураны жаңылоого багытталган долбоорлор ишке ашырылары айтылды. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанга полиэтилен баштыктарын ташып кирүүгө убактылуу тыюу салууну сунуштады. Учурда бул тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Министрлик бул чара экологияга келтирилген зыянды азайтуу жана жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоо максатталганын билдирүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2024 жылы Кыргызстанда 700 000 тонна желим баштык өндүрүлгөн, 1,6 миллион тоннасы импорттолуп, анын басымдуу бөлүгү Кытайдан келген. Кыргызстанда желим баштыктарды импорттоого убактылуу тыюу салуу сунушталды. Экономика жана коммерция министрлиги иштеп чыккан тиешелүү токтом долбоору учурда коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык мындай аракет экологияга зыяндын кесепетин азайтып, ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө көмөк боло алат деп айтылат маалыматта. Биринчиден бул токтом күчүнө кирет. Андан кийин Кыргыз Республикага уже мындай айтканда полимерный пакеттер 20 микрондон ылдый Кыргызстанга кире албай калат. ВОЗ полностью жабылат. Мындай белгилей кетсек, буга переходной период берилген 3 ай деп. 3 айдын ичинде киргизсе болот, 3 айдан кийин күчүнө киргенден кийин уже пакеттер бияка кирбей калат да. Бул эмне үчүн кылып атабыз? Анткени 20 микрондон ылдый пакеттер, алар переработка өтө начар болуп жатат. Бүгүнкү күндө биздин переработчиктер менен сүйлөшкөндө алар айтып берип атышты, бүгүнкү күндө бул 20 микрондон ылдый пакеттер өлө начар деп. Ошондуктан Кыргыз Республиканын долбоору иштетип чыккан. Изилдөөлөргө ылайык бул баштыктар бир нече мүнөткө гана керектелгени менен анын жок болушу жүздөгөн жылдарга созулат. Бул абал табигый экосистеманы бузуп, таштандылар жер аянттарын ээлейт. Ага ылайык 2027 жылдын 1-январынан Кыргызстандын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды өндүрүүгө колдонууга толугу менен тыюу салынган мыйзам долбоору күчүнө кирет. Тиешелүү мыйзамга мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Ошол мыйзам боюнча 1-январь 2027 жылдан баштап уже полимерный пакет менен Кыргыз Республикасынын ичинде колдонсо болбой калат да. Анткени мыйзам уже күчүнө кирген. Ал мыйзам бүгүнкү күндө Ысык көлдө иштелип жатат. Постепенно ал Кыргыз Республикасына полный киргизет да. Ошондуктан бул пока что киргизилбей калат биздин токтом долбоору боюнча. Андан кийин уже мыйзам күчүнө кирип 1-январь 2027 жылдан баштап уже полный колдонбой калат да пакеттер менен.
Эскерте кетсек, өткөн жылы президент Садыр Жапаров эс алууга чыккан кезде экологияны таза кармап, акыр чекирди шаарга алып барып, атайын жайларга салуусун айтып, өзү таштанды терип чыккан тасмасы тараган. Анда мамлекет башчы жарандарды жаратылышка аяр мамиле жасап, табиатты булгабоого чакырган эле. Ушундай жерге келип эс алганда жаратылышты таза сакташ керек. Таза сактап кетиш керек да. Бир күндүк жашоо менен жашабаш керек алар. Biz kırgızdardın köpçülüğü, hem köpçülüğü deyip desem жаңылышам ғой, ма, ошо айрымдар ушул таштандыны таштап аткандар. Бир күндүк жашоо менен жашап көнүп алганда, болду бүгүн эс алдым, жыргадым, бүттү, бул жерде кала берсиндер. Ал өзүнүн эртең баласы, макул баласы келбесин, өзү келбесин эртең, баласы келет. Баласы келбесин, бир 5-10 жылдан небереси келет, мына ушул жерлерде эс алат да. Бул жер түбөлүк турат. А биз мадан баласы түбөлүк эмеспиз. Ошон үчүн жекеле өзүбүздүн бир күндүк жашообузду ойлобой, балдардын, небере чөбөрөлөрдүн келечек муунду ойлошубуз керек да. Ар бир кыргызстандык. Анан кетип баратып, мусор таштап кеткен турат аңгөр дебей, ошол жерден жыйнап, бир баштыкка салып, же салофанга, же бир мүшөккө, эми элдин баары эле жаратылышка машина менен келет да, ичинде сөзсүз баштыгы болот. Алып, салып, ала барып бир таштандыга таштап койсо, колуна жугуп калбайт. Экология маселесинен улам өлкөдө желим баштыкты колдонууга тыюу салуу демилгеси байма-бай көтөрүлүп келет. Ага ылайык азыркы тапта Ысык көл облусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полиэтилен пакеттерди жана пластик буюмдардын баардык түрлөрүн колдонууга жүгүртүүгө тыюу салынган. Аталган мыйзам долбоорун көпчүлүк тургундар колдоого алууда. Деген менен пайдаланууга тыюу салып койгону менен көлдүн айланасындагы дүкөндөрдө сатылып жатканына нааразы. Андыктан сырттан ташып келүүнү тез арада токтотуу керек дешет. Бумажный пакет кылабыз дегенде көп болбоду, чыкпай атпаганы. Көлгө барсак пакет бербейбиз деп кайра сатып атат. Жайында тиги полиэтилендичи. Болбойт, бергенге деп коет экенде, анан кайра сатсаңыз берем дейт. Анан ошого салып кетип атпайбыз. Илгери биздин убакта жанагы сетка менен көтөрүчү, тор сетка. Алла ушундай болчу. Анан кийин пакет неме чыкты. Ошондой кылса болот, бул пакет чыгарып алып эле колдонот да. Айры жок да. Чынбы? Пакеттеги айтканы менен анан кийин токтобой ташып атса Кытайдан ал токтобойт. Себеби базарга барсаң баары эле пакет колдонот. Каяка барсаң пакет колдонот. Уже көрүнүп калды. Колдонбой коет элек, илгеркидей күлөк болсо жакшы болот эле. Кагаз күлөктөр. Аны өртөп салсаң да болот. Жок кылып салсаң, булар жок болбойт экен да. Ошону жок кылса абдан сонун болмок биринчиден. Азыр талаа түстүн баары эле шамал менен учуп, жаратылышты аябай булганып атат. Мен ошого макул элемин. Кагаздан жашынакай кылып пакеттерди жасап чыгарып, ошону колдонсок эң эле сонун болмок. Же болбосо жанагындай эле азыр материалдан көп неме жок. Ошодон тийип койсо ал көпкө колдонулат. Ал деле эң сонун жеңил, сонун болмок. Ал эми дүйнө жүзү боюнча 40ка жакын мамлекет мына ушул полиэтилен баштыктардан толугу менен баш тартып, колдонгондорго айып пул салына баштаган. Мындай пакеттерден баш тарткан өлкөлөрдүн катарында Кытай дагы бар. Деген менен Кыргызстанга импортталган пакеттердин басымдуу бөлүгү Кытайдан алып келинет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2022, 2023 жана 2024 жылы Кыргызстанда 2188 тонна желим баштык өндүрүлгөн. Андан сырткары өткөн жылы чет өлкөдөн 1.684.000 тонна полиэтилен баштыгы импорт болгон. Анын ичинен 1.427.000 тонна желим баштык Кытайдан ташылып келген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бүгін 24 апрелде Кыргызстандын тышкы иштер министриге кыргызстандык Азамат Нурмат уулунун Туркияда кармалганына байланыштуу Туркиянын Кыргызстандагы элчилигинин консулу менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрлик билдирди. Маалыматта айтылгандай, жолугушууда тышкы иштер министриге Туркия тарапта аталган окуя боюнча расмий маалымат берүүнү өтүнүп, ошондой эле кармалган мугалимге ыкчам консулдук жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча вербалдык нота тапшырылды. Тышкы иштер министриге Кыргызстандык Стамбул шаарындагы башкы консулдугу кармалган жаранга адвокат табууга көмөк көрсөтүлгөнүн билдирди. Ошондой эле министрлик Олимпиадага катышкандардын бир бөлүгү Кыргызстанга учуп келгенин, калганы жакында келээрин кошумчалады. Эске салсак, Мариф фондунун Ысык көлдөгү Кусейин Карасаев балдар лицейинин математика мугалими Азамат Нурмат уулу Туркияга окуучуларын Олимпиадага алып барганда Стамбул аэропортунан кармалган.
Нарын облустук Берекен ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды. Атайын кызмат тарабынан саламаттыкты сактоо системасындагы коррупциялык иштерди аныктоо жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Нарын облустук Берекен ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнүн башчысы пара талап кылып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кармалган бөлүм башчы Нарын облустунун Ак Кудук айылынын тургунунан анын атасына жасаган операция үчүн 90 000 сомду опузалап талап кылган. Соттун санкциясына ылайык кармалган шектүү Нарын шаарындагы 24-чү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалал-Абад областындагы Базар Коргон суу канал муниципалдык ишканасынын жетекчиси менен кызмат адамдары абоненттер төлөгөн акчаларды ич-ара бөлүшүп алып жүрүшкөн деген шек менен кармалышты. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта айтылгандай, аталган ишкананын директору, башкы инженери жана техникалык кадиси шаардын авариялык абалда делген суу түтүктөрүн оңдоп, алмаштыруу керек деген шылтоо менен инспекторлордон мыйзамсыз акча чогултуп алып жүрүшкөн. Андан соң жасаган кылмышын жашыруу максатында акча каражаттарын фиктивдүү ыкмаларды колдонуу жолу менен эсептен чыгарып турушкан. Ыкчам тергөөнүн натыйжасында 21 апрелде аты аталган адамдар кармалып, тергөө абагына киргизилген. Учурда алар тарабынан келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо тергөө иштери жүрүп жатат. Ала-Букадагы коррупцияга байланыштуу таластын акимдеринен бири кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2018-жылы Ала-Буканын акиминин орун басары үй куруу үчүн мамлекеттик дарыкананын 70 соток жерин мыйзамсыз берген. Жер жеке колдорго берилип, мамлекетке 44,2 миллион сом зыян келтирген. Коррупция беренеси менен иш козголуп, бул кылмышка шектелип, Ала-Бука районунун акиминин мурдагы орун басары. Учурда Талас облусунун райондорунун биринин жетекчиси кармалган. Айрым маалыматтарга таянсак, Айтматов районунун акими Бектур Сагынбаев экени айтылууда. 9 майда согуштун ардагерлерине бериле турган төлөмдөрдүн суммасы белгилүү болду. Эмгек министрлиги бул максатта 7,3 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Быйыл 468 адамга төлөмдөр берилет. Улуу ата мекендик согуштун майыптарына 20,6 миң сомдон. Согуштун катышуучуларына, концлагерлеринин мурдагы жашы жете элек туткундарына жана Ленинградты коргоо үчүн сыйланган адамдарга 20,4 миң сомдон. Согушта курман болгон жоокер жесирлерине 15,2 миң сомдон, тылда иштегендерге СССРдин ордендери жана медалдар менен сыйлангандарга 15,1 миң сомдон. Мындан сырткары бүгүнкү күндө 32 ардагер ай сайын 17 миң сомдон алып жатканы кошумчаланды. Жалал-Абад шаарындагы номер 8-чи орто мектепке полковник Бакытбек Асановдун ысымы берилди. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, агартуу тармагынын кызматкерлери жана Асановдун жакындары катышты. Бакытбек Асанов улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында 20 жылдан ашык убакыт эмгектенип, 2014-жылы жумуш учурунда каза болгон. Асанов эмгеген эл үчүн арнап мекенчил атуулдардын бири болгондугун жакындары жана кесиптештери эскеришти. Будай өрттөнүп атса, бардыгы чыгып башкалар менен өчүргөндө бул жаңы костюмун чечип, ошону менен өчүрүптүр. Жалал-Абад шаарындагы номер 8-чи жалпы орто билим берүүчү мектепке Бакытбек Асановдун ысымы ыйгарылды. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, агартуу тармагынын кызматкерлери жана Асановдун ата-энеси туугандары катышты. Бакытбек Асанов алгач айыл чарба багытында иштеп, андан кийин 20 жылдан ашык убакыт УКМКнын Жалал-Абад облусундагы башкармалыгында эмгектенген. Бакытбек Амангелдиевич өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн чынчылдык менен кызмат өтөп, өзүнүн эрдиги жана мекенге болгон сүйүүсү менен баарыбызга үлгү боло алды. Тилекке каршы ал кызмат учурунда курман болгон. Анын эрдиги, кайратмандыгы жана мекенчилдиги элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Бакытбек Асанов эмгегин эл үчүн арнап, мекенчил атуулдардын бири болгондугун жакындары жана замандаштары эскеришет. Мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыздоодо өзүнүн үзүрлүү салымын кошуп, 2014-жылы жумуш учурунда 43 жашында каза болгон. Мындайда атасы катары ата үчүн бала өтсө түбөлүктүү арман экен. Ал эми бала үчүн ата-энеси өтсө бул парыз экен. Ошондой биздин тагдыр ушундай жазмыш болуп калды. Эч убакта күткөн эмеспиз. Болгондо да 42 жашында күлгүн жаш кураганда
жетилеп иштей турган маалында кетип калды. Эми дебесем. Эми дагы бир жолу ушул мектептин эмгекчил, чыгармачыл жамаатына ийгиликтерди каалаймын. Ушул жерден жакшы бир адамдар өсүп чыгышсын, рухий, имандуу, жакшы аалымдар, акыл эстүү. Шаарыбыздагы номер 8 Атайын мектебине УКМКнын полковниги Асанов Бакытбек Амангелдиевичтин ысымын ыйгаруу азем болду. Эми Асанов Бакытбек Амангелдиевич кызматта зор ийгиликтер жаратып, бүгүнкү болгон коомубуздагы туруктуулукка, стабилдүүлүккө зор салымын кошуп, карапайым жумушудан баштап, полковник намына чейин жетип, жакшы үзүрлүү эмгек кылышат. Бул жерде эң өкүнүчтүүсү ооруга байланыштуу 42 жашта каза болуп кетти. Ол болсо бул жигитибиз дагы чоң ийгиликтер жаратып, албан ийгиликтер жаратат. Жалалабад шаарындагы Асановдун ысымы ыйгарылган билим уясы номер 8 деп гана аталып келген. Билим берүү мекемесинде учурда 1500 окуучу билим алат. Сабактар кыргыз, орус, өзбек тилдеринде берилет. Ал эми мектептин Бакытбек Асанов деп аталышын татыктуу ысым ыйгарылды дешет мектеп жааматы. Буга чейин бул мектепте 8 жалпы орто мектеби деп аталып келген. Бүгүнкү күндө бул мектепте 1,5 миң окуучу билим алат. Мамлекеттик коопсуздук кызматкеринин ардагери Бакытбек Асановдун аты бүгүнкү күндө ыйгарылып жатат. Мектебimiz шаардагы 8 орта мектеп болуп, ном берилмеген эди. Мана бу окуу йылыбызда шундай жакшы ватан үчүн өз жанын тиккен Бакытбек Асанов ному берилди. Мана бүгүн шуну нишанлаш арafasida turibmiz. Hamma xursand. Xudo xohlasa biz mana shunday vatan uchun jonini fido qiladigan o'quvchilarni o'qitib, shu darajaga yetkazishda tolmasdan ishlaymiz deymiz. Puxta bilim berishga harakat qilamiz. Бакытбек Асанов 1971-жылы Сузак районундагы Октябрь айылында төрөлгөн. Эмгек жолун жөнөкөй айыл чарба кызматынан баштап, бригадирдин орун басары, комсомол комитетинин катчысы кызматтарында эмгектенген. Андан соң УКМК кызматкери болуп, 1999-2000 жылдары Баткенге кирип келген эл аралык террорчуларга каршы күрөшүүдө, 2002 жылы Аксыдагы кайгылуу окуяда, 2010 жылдагы Ош жана Жалалабад окуяларында коомдук тынчтыкты орнотууга зор салым кошкон. УКМКда полковник наамына чейин жетип, ардактуу эс алууга чыккан. 2014 жылы жумуш учурунда 43 жашында каза болгон. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион. Сузак районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тиш дарылоо бөлүмүнө 2 заманбап аппараттар тапшырылды. Жабдуулар жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин демилгеси менен Хиппократос коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосунда кысыз берилди. Бүгүнкү берилген заманбап жабдуулар стоматологиялык кресло, компрессор, ооз көңдөйүн изилдөөчү монитору менен камсыздалган. Эми жергиликтүү тургундар үчүн тиш дарылоодо шарттар бир топ жакшыртылды. Бүгүн 24 апрелде Сузак районунун Барп айылындагы номер 15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тиш дарылоочу бөлүмүнө жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев стоматологиялык жабдуулардын комплекттерин тапшырды. Аталган тиш дарылоо бөлүмүнө бир күндө 15ге жакын жергиликтүү тургундар кайрылышат. Буга чейинки аппарат эски болгондуктан көп адамды кабыл алуу мүмкүнчүлүктөрү болгон эмес. Ал эми бүгүнкү берилген заманбап жабдуу, стоматологиялык кресло, компрессор, ооз көңдөйүн изилдөөчү монитору бар экендигин айтып, дарылоого бир топ шарт түзүлдү дешет дарыгерлер. Бул аппараттын өзгөчөлүгү эң негизгиси мына монитору бар экен. Бул балдарды кызыктыруу үчүн, мисалы үчүн чоң адам келгенде деле креслого отуруш өзү проблема, коркуп отурат. Аларды келип монитор менен көрсөтүп, тиштерин көрсөтүп, мына тишиң моундай акыбалда экен, мына тишиңде жаман жерлери бар экен, карестер бар экен, аларды тазалаш керек деп көрсөтүп, балдарды убедиться этип, аларда анан ишеничке кирет да. Врач менен больнойдун ортосунда, баланын ортосунда контакт түзүлөт, аябай жакшы контакт түзүлөт менен. Тиш оорулар бөлүмүнө мындай жаңы алдыңкы технологиядагы аппарат алып келишип, тартыплашыптыр. Бул биздин эл үчүн эң жакшы иш. Себеби азыр жаш дебей, кары дебей баары тиш ооруу боюнча келет экен, зарыгат экен. Ошондо мына врачтарга аларды кабыл алып, жакшы иштөөсүнө мына ушундай аппараттын болуп турганы эң жакшы шарт болот. Кош бойлуу аялдар, 75 жаштан жогору аксакалдар, могу бесплатно алат. Областта жок деп эстим мындай.
Буга улай эле атылган заманбап жабду Сузак районунун Багыш айылына караштуу Винсовхоз айылындагы номер 23 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тиш дарылоо бөлүмүнө да тапшырылды. Заманбап техниканын жардамы менен жергиликтүү тургундардын тишин дарылоодо бул аймакта да шарт түзүлдү. Биздеги аппарат 2013 жыл болчу да уже эскилиги жеткендигине байланыштуу жаңы аппаратка муктаждыгыбыз бар эле. Анан Ташевичке Кыршаевичке кайрылганбыз, кайрылып айтканыбызда макул жардам берем деген сөзүн кылып, анан сүйүнүп калганбыз. Кудай кааласа кече бүгүн келип установка болуп бүтүп, мына иштетүүгө тапшырылып жатат. Бул аппарат боюнча айта кетсек, эң акыркы модельдерден бири. Полностью кандай тиш дарылаган керектүү болгон болсо, бүт бардык немелер менен, жабдуулар менен камтылган да бул аппараттын өзүнөчү. Скейлерден баштап полный камера, даже фотолампа аппарат деле өзүнө камтылган. Абдан жакшы. Бир сыра көздөн кечирип иштетип мындай кылып көрдүк. Тиш доктурдун аппараттарын алып келиптир, баардык жаңы чыккан эмес, акыркы модельдерде. Көп пайдасы бар да бул. Мурунку эски аппараттардан көрө ушул жаңы аппарат жакшы экен. Көп Кудай кааласа ушу эл журтубузга пайдасы тийген болсун. Şu çayırvegin üstünde Allah Teala ömürlerini rastgele versin. Ailebizge көп yardımlar da verdi. Mına bizde meçitibizge kol kavuş kıldı. Ailebizge mına koşun ailebizge iki skvajina kurup verdi. Bizden ailebizge hem köptön yardımlar veriyor. Жаңы технология менен жасалган абордионлор Кудай буюрса экинчи этабында Жалал Абад шаарында дагы эки поликлиникага алып келебиз. Бул экинчи, үчүнчү поликлиникага алып келебиз. Бул жакын күндөрү алып келебиз. Кийинки жумаларда алып келип тапшырабыз, Кудай буюрса. Бул демилгени көтөрүп, ушул менин коллегам вице-спикер Нурлан Асанбекович Азыгалиев экөөбүз ушул Корея фондунан Корея фонду бул жанагы ошол фондон бекер алып келип орнотуп бердик. Кудай буюрса ушу эл журтубузга кызмат кылсын деп. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин демилгеси менен Хиппократус коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосунда биринчи этапта Сузак районунун Барпы жана Винсовхоз айылдарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тиш дарылоо бөлүмүнө 2 аппарат тапшырылды. Ал эми экинчи этабында жакынкы күндөрү Жалал Абад шаарында дагы 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна тапшырылары маалымдалды. Айбек Исабеков, Шазат Экембердиев, Регион. Бир кылымдык документтерди сактаган Сузак райондук мамлекеттик архиви жаңы имараттуу болду. 2 кабаттуу имарат заман талабына жараша техникалар менен камсыздалып, стандарттарга ылайык салынган. Буга чейин Сузактын архиви эскилиги жеткен имаратта иштеп, документтерди сактоо шарты туура келбей калган болчу. Мындан улам жаңы имарат куруу зарылдыгы келип чыккан. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Сузак райондук мамлекеттик архивдин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Курулушта желдетүү жана документ сактоочу жайлары стандарттарга жараша салынып, керектүү техникалар менен камсыз болгон. Имарат менен облус башчысы жана архив кызматынын жетекчилери таанышып чыкты. Багыш айыл өкмөтүнүн жанында 4 соток жерди Багыш айыл өкмөтүнүн чечими менен бөлдүрүп алып, жаңы имарат курдук. Заманбап имарат толук стандартка жооп берет. Температура нымдуулук режими сакталган, коюлган стеллаждар ГОСТ боюнча коюлду, аралыктары сакталды. Жаңы имараттын курулушу өткөн жылы башталып, жалпы 26 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Ушул тапта Жалал Абад облусунда архив кызматтарынын имараттарын жаңылоо аракеттери көрүлүп жатканы белгиленди. Ушу Жалал Абад областында ошо жана архивдин жетекчиси менен биз ошондой программа бар деген койгонбуз. Азыр 2-3 жерде салынып атат да. Буюрса ошо бара-бара биз жаңы салынабыз да. Анан азырда ошо тапшырма бердик, кайсы ишкана болбосун, ошону салып атканда биз комплекстүү кылып салабык депчи. Себептен бияка бир киши келип архивге келген киши архивдин эле документтерин алып кетпестен ошолордун жанында нотариустарда болгондой кылып ушундай бир комплекстин кылгап ошого карап атабыз. Архив кызматынын төрагасы Мария Алыбаева өлкө боюнча архив кызматтарына жарытылуу көңүл бурулбай келгенин, акыркы жылдары бул абал өзгөрүп, жаңы имараттар салына баштаганын айтты. Бир эле Жалал Абад областында эмес, бүт регион боюнча ачылып атат. Былтыр Талас областында 2 районда имарат ачылган. Көлдө 3-өн ачтык. Нарында ачылдык.
Менин айтып кетерим, архив тармагында чоң жылыштар болот. Бул албетте бул каражат маселесине байланыштуу, жер маселеси, буга жер алыш керек, сметаны каражатын бөлүш керек. Сузак райондук мамлекеттик архиви 1960-жылы курулган авариялык абалдагы имаратта иштеп келген. Андан сырткары сакталуучу жайга документтер толуп калган болчу. Мындан улам материалдык техникалык базаны чыңдоо жана жаңы имаратка көчүү муктаждыгы жаралган. Аклай Кырабаева, регион. Жалал Абадта архив кызматкерлеринин республикалык экинчи спартакиадасы башталды. Анда 7 облустан келген командалар спорттун 2 түрү менен күч сынашат. Максаты архив кызматкерлеринин арасында спортту өнүктүрүү, ден соолукту чыңдоо болуп эсептелет. Жыл сайын бул иш-чараны уюштуруу мерчимделип, мелдештин жыйынтыгында спартакиаданы өткөрүү эстафетасы Ысык Көл облусуна тапшырылмакчы. Жалал Абадта архив кызматкерлеринин республикалык спартакиадасы башталды. Ага өлкөнүн бардык облустарынан келген командалар катышып, спорттун волейбол жана футбол түрү боюнча мелдешип жатышат. Команданы бошча чүй область болсо чогулттук, бир-эки тренировка кылдык. Архив системасы только архивде эме жумуш эле болбой, мондай эме спартакиадалар объединяет кишилерди кайра жакшы таанып, аябай сонун болуп атат да. Иш-чара архив кызматкерлеринин арасында спортту өнүктүрүү, ден соолукту чыңдоо менен достукту, ынтымакты бекемдөө максатында өткөрүлүп жатат. Кудай кааласа, бул жыл сайын традиция болуп өткөрө турган болду. Быйылкы спартакиадабыз Улуу Ата мекенинин 80 жылдыгына спортту, ден соолукту өнүктүрүү деп биз программа кабыл алып, ошон үчүн спартакиада өткөрүп атабыз. Бизде ошо азыр 7 регион, Бишкек, Ош шаарлары катышып атат. Бардык жерден келишти конокторубуз. Эми бизде профессионалдар эмес, жөнөкөй любительдер, архив службада иштегендердин арасында ынтымакка чакыруу, бири-бири менен достошуп, мамиле кылып. Белдеш эртең жыйынтыкталып, жеңүүчүлөргө кубоктор жана грамоталар тапшырылат. Иш-чараны архив кызматынын Жалал Абад региондук башкармалыгы, облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгы менен биргеликте уюштурган. Бул мелдешти уюштурууга спорт башкармалыгы жакындан көмөк көрсөтүп, маршруттарды бөлүп бердик. Ошондой эле биргеликте архив кызматы менен жоболорду түзүп, биргеликте иш алып барабыз. Өткөн жылы республикалык спартакиада Нарында өткөрүлгөн. Ал эми кийинки жылы архив кызматынын 100 жылдыгына карата мелдешти Ысык Көлдө өткөрүү пландалып жатканы кабарланды. Аклай Кырабаева, регион. Ысык Көлдө туристтик сезондун ачылышы 3 майда Чолпон Ата шаарында өтөт. Ысык Көлдөгү эл аралык Run the Silk Road марафону ШКОнун алкагындагы күндүн алгачкы иш-чарасы болмокчу. Ар кайсы өлкөлөрдөн келген миңдеген спортчулар жаңы ышкооздор 42, 21, 10 жана 3 чакырым аралыкта чуркашат. Маршрут деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан Ысык Көлдүн Кооз жээги менен өтөт. Старт менен финиш Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо уюштурулат. Марафон ШКОнун колдоосу менен өтүп, World Athletics системасына кирет жана башка престиждүү жарыштарга катышууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле бул күнү ипподромдон кире беришине ири туристтик жарманка ачылат. Туризм 2030 Борбордук Азия өнүктүрүү бирдиктүү туристтик мейкиндик катары эл аралык туристтик форуму күндүн негизги иш-чараларынын бири болот. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышат. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Күндүн орчунду делген жаңылыктар мына ушулар түздү. Студияда Кундоз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.